Атыңыз менен? Исмаил. Исмаил, Турсунбай агай интернационалда. Азыр ушул жерде сүйлөшүп туруп калдык. Азыр бираздан кийин ылдыйга түшөбүз. Бул жерде азыр райондук администрациянын акимдин биринчи орун басары Абдырашид Каримович өзү комиссияны жетектеп ылдыйга түшүп кетти төмөнкү зонага. Ал жактан барып ошол бүгүн жабыркаган, зыян тарткан жерлерди көрсөтөбүз. Комиссияга ошону каттайбыз деп кетишти. Элдин арасында дагы деле дүрбөлөң сөздөр социалдык тармактардан тарап атат. Кыйла коркуп калышкан. Мондай жигиттер ушул жерде туруп, дагы деле төмөнкү зона деп коет. Бизде ушу Кулунду, Бешкент, Жаңы Жер айлөкөттөн качып чыккан качкындарды айтканга деле ооз борбойт, ошолорду жайгаштырып атышат. Негизи элден айланса болот, эл өзү эле талап үйлөрүнө алып кетип атышат. Биз карайбыз, бизге жүргүлө деп. Анан мамлекет дагы ушу мектептерди, бала бакчаларды уюштуруп койгон. Азыр мына бул жерде демилгелик жаштар. Бул Гайбула деген мырза ушу общественный фонду бар экен. Ушун жакшы бир кайрымдуулук иштерин уюштуруп жүрөт экен. Бул Кудай буйрса азыр ылдыйга түшөбүз биргеликте. Кандай гуманитардык помощтор келип атыптыр, эми ошолорду бөлүштүрүү маселелери болуп атыптыр. 9-дан 5ке чейин очуп. Эл манай кандай, эми эл манай деп сурашты эле өзү не болду, бирок сиздин оюңуз кандай болуп атат? Алхамдулилла. Аллага шүгүр, эми Алланын жазганы болуп атат, бардыгы жакшы. Эми кандай десем, мындай бар бир кооптонуу күчүндө турат да. Основной гражданский населенияны эвакуация кылып чыгарып кеткенбиз. Катын бала чака жок. Ылдыйкы зоналарда жалаң эркектер калган. Ошо алар деле ушу кичине маржак бер жагын карап, короо жайын карап дегенде бир көмүзүндө 1000 кожолук бар. Ошондон бир 50-60 адам калган. Бүт кошуналардын малдарын карап, ошо айла керекти ал балдар. Военныйларга колдон келген жардам кылып, тамагын бышырып, нан жаап дегенде. Ата бар жок эле иштеп атат. Эми калган бир эмелерди тынчып аман заман болгондон айтыла турган нерсе да азыр бардыгыбыз колубуздан келген жардамды гана аракет кылышыбыз керек. Ушу жардам берип аткан кыргыз элине баарына рахмат. Ар ким колунан келгенин кылып атат. Эми азыр бул жерде нары бери дегенге орун жокко деп ойлойм. Ушу гуманитар жардамдарды силер эме кылып атасыңар да. Мисалы кече айттың го, эмчек эми мундарды бар күнгө жеткизишке бизден тыш силер коом жардам берет, туурабы? Жок, биздин коомдун балдары ушул башталгандан бери ушул бийликтин катарында жардам, колубуздан келген жардам кылып. Ошону айтып атам. Кайсы направление, сопровождение, машина бүт колубуздан келген жардам кылып атабыз. Элден айлансып отурат. Помуштарды рахмат. Сиздерде жигиттер бар экен. Акимият чөткө таркатып атат. Азыр Кудайга шүгүр жетип атат. Кече Кызылай жарым ай коомунан келген экен, бир портер жетти Кулунду айыл өкмөтүгө, Маргүнгө, эмеге Сүлүктага барды, орулоруна барып атат. Эми мисалы Кулундуда азыр эл жок деп атасыздар. Ал жака гум помощтун эмне кереги бар? Пасчакты мына мен оюм да, эми жеке оюм. Азыр мына эвакуация болгон элдерге основной бериш керек. Ылдыйкы зонаны өкмөт өзү карап атат, чөткө. Тамак ашын, суу, дары-дармегин өкмөт карап атат. Бийлик аскерлерге берип атат. Ал жагынан камтама жок. Мүмкүн болушунча жардам азыр мына беженстарга керек. 50 миңден ашык беженс бар экен азырчы. Мына азыр акимдин орун басары айтты, 54 миң азыр эл өзүнүн ордун которгон дейт да. Демек ошолордун мына 3-4 күндөн бери бул жакта жогорку зонада эл багып атат да. Мага ушундай азамат жигиттер. Келгендер тосулуп атасыңар да? Ооба. Келгендер тосуп жайлап. Азыр канча кайерге жайгаштырып атасыңар? Эми в основном эл алып атат. Анан административный зданияларга, детсадтарга, мектептерге, анан спорт залдарга жайлаштырып атабыз. Мен азыр байкашымча ушул жерде келген кишилер тосулуп атасың да, сен тосуп алып ошол. Сенин функцияң ошондой ба, кызматың, а? Тосуп алып туруп кимге байланыштырып атасың? Сол бетте штабтын сайпеден бар, ошого байланышып, ошо менен сүйлөшүп, кайтта жай бар, ошолорго айыл өкмөттөргө, айыл башчыларга чалып, кимде жай бар, кимде жай жок, канча адам керек, канча адам толду, канча адам кетти, ошо Толук маалымат бар да силерде. Ошол бир жерден мисалы
эме Бишкекке сапар алган же Ошко сапар алгандар, бошоп калган үйлөр болсо бизге алып келгиле, бизде бош жай бар десе биз ошол адамга жөнөтөбүз. Айыл өкмөттөр менен, айыл башчылары менен сүйлөшүп. Силер эмеде иштейсиңерби? Акметте же? Жо, биз жөн эле мындай Коомдук мына жаштар уюмунда өздөрүнчө ополчение дегендейлер. Өзүбүз эле эме инициативный группа. Азамат. Канчабысыңар силер жалпы? Биз азыр 5-6 эле калдык, калгандарыбыз айыл-айылга кетти, бир 20дан ашык, бир 30га жакын. Гуманитардык жардам келгенде ошону бөлүштүрүүгө дагы силер катышып атасыңарбы? Ооба, биз техникаларды мындай турат, техникалар мына ошол. Мына отурган машинкалар, Азыр дагы ошол эме командасы бар, өздөрүнүн группасы. Өздөрүнүн группасы бар, ошол группадан мисалы азыр бизге техника керек болуп калса, ошо балдарга айтабыз, техника керек. Портер болсо, грузовой машин болсо, же болсо спринтер керек болсо, айтабыз, алар чогултуп берет машиналарды. Ошо айылдарга, кайсы айылга муктаж болсо, ошолорго продукта питания, же болбосо ГСМ болсо ГСМ, акчалай болсо акчалай, ошол. Гуманитардык жардам азыр запас жетиштүү элеби? Же силерде көлөмү боюнча бизге ал белгисиз. Бизге келгенинде ошол таркатабыз, колубуздан келген жардамды кылабыз элге. Алла таалам ыраазы болсун, рахмат. Алла ыраазы болсун. Мынакей элибиз район центринде турабыз.